мамиле кылышыбыз керек. Эми, урматтуу кесиптештер, биздин негизги милдетибиз бул элдин үнүн бийликке жеткирүү. Биз айткандан мамлекет жыйынтык жасаш керек, аткаруу бийлиги. Жок дегенде ушул элдин нааразычылыктарын эске алуу менен мамиле кылышыбыз керек. Биздин ар бир айтып аткан сөзүбүздү элдин үнүн популист катары кабыл алсак, анда кандай болот? Кече жакында мен өзүм да айттым эле, мен буга чейин дагы иштеп кеткен адам катары 10 айды көп деп айттым эле. Бул менин айткан оюм эмес, бул мен элдин айткан оюн айтып атам. Анын ичинде мен өзүм дагы оюм туура келген үчүн элге ошол маселени аткаруу бийлигине жеткирип атам. Кече сөзүндө урматтуу Садыр Нургалиевич айтып кетти. Мен 6 ай Дасафты окугам депчи. Ошол Союз убагында жүргөн 6 ай Дасаф жеткиликтүү окутуп, ошону менен катар советтик армияда кызмат кылып, ошол күндөгү тарбия алган, ошол күндөгү билим алган, анын жыйынтыгы менен окуучулук күбөлүктү алган адамдар бүгүнкү чейин бар. Бир дагы авариясы жок. Бир дагы машинасын чийбеген айдоочулар бар. Мына ошолордун үнүн биз бүгүн айтып атабыз. Коомдук талкууга койгула кайра. Ал жерде ар кандай жолдор бар. 10 айда белгилеген менен, урматтуу кесиптештер. Кээ бир ушундай бир акылдуу адамдарыбыз бар, особенно бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз бар. Ошолор 1 айда алып коюшу мүмкүн. 1 айда окуп, ошол теоретикалык экзаменден өтүп кетиши мүмкүн. Азыр айдоочулук күбөлүк кимде жок? Ар бир үй бүлөдө, ар бир жаранда бар. Ошол керек. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Анан эми ошону сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, 10 ай окуйсуң деген бул негизи туура эмес. Мына кече күнү бир мектептин окутуучусу директор айтты. Жок дегенде 6 айдан кийин уруксат берели деп айтып атат. 3 айдан кийин экзаменге барсың. Теоретикалык билимин текшерсин, бүтпөй калдыбы? Дальше окусун. Андан ары көзөп улантсын. Бүттүбү? Колуна айдоочулук күбөлүгүн бер, мен бар окуатыңды кыл, жол эрежесин бузба.